Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен биз кыргыз тили сабагынан тең байланыштагы жана багымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдү өтмөкчүбүз. Теманы баштаардан мурда бир нерсени эскерте кетели. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, биздин кыргыз тилчи мугалимдерге жакшы маалым бул нерсе. Татаал сүйлөмдү өткөндөн кийин биз анын түрлөрү болгон тең байланыштагы жана багымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү өтө баштайбыз. Бирок ушул жерде бир маселе келип чыгат. Эгерде тең байланыштагы татаал сүйлөмдү өзүнчө 1 саат, анан убакыттын өтүшү менен багымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдү өзүнчө дагы 1 саат кылып өткөн болсо, анда буга чейин эле багымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдү өткөнгө чейин эле китептен мындай сүйлөмдөр кездешет дагы. Балдарга атайын бул жөнүндө арасында эле олуп-жолуп кабарлар берип калган учурлар болот. Мына ошондуктан мына ошондой жагдайларга туш келбестиктен биз биринчи эле татаал сүйлөмдүн түрлөрүн өткөнүбүздө а дегенде тең байланыштагы жана багымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдү 1 сааттын ичинде көбүн бириктирип өтсөк, максатка ылайыктуу болот деп ойлойбуз. Ал эмесе биздин бүгүнкү өтө турган темабыз тең байланыштагы жана багымдуу байланыштагы татаал сүйлөм. Билимдүү эмгегин ишенет, билимсиз түшүнө ишенет деген сүйлөм берилген. Албетте, биз а дегенде сүйлөмдү синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Башкача айтканда, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, а дегенде сүйлөмгө толугу менен мүнөздөмө берип чыгабыз. Бул сүйлөм татаал сүйлөм. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Биринчи жөнөкөй сүйлөм билимдүү эмгегин ишенет, ал эми экинчиси билимсиз түшүнө ишенет деген сүйлөм. Бул сүйлөмдөрдү биз табиятын аныктаардан мурда сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөбүз дагы, а дегенде акыркы сүйлөмдөн баштайбыз. Билимсиз түшүнө ишенет. Эмне кылат? Ишенет. Билимсиз түшүнө ишенет. Эмне кылат? Ишенет. Бул баяндоочу болот. Ким ишенет? Билимсиз. Бул сүйлөмдүн ээси болот. Ал эми андан кийин билимсиз эмнеге ишенет? Эмнесине ишенет? Түшүнө. Бул толуктооч болуп эсептелет. Эми андан кийин биринчи жөнөкөй сүйлөмгө өтөбүз да синтаксистик талдоолорду жүргүзөбүз. Билимдүү эмгегин ишенет. Билимдүү эмгегин эмне кылат? Ишенет. Ким ишенет? Билимдүү ээси. Билимдүү эмнесине ишенет? Эмнегине. Бул толуктооч болот. Эми бул жерде балдар биздин айтайын деген нерсебиз төмөндөгү жерде турат. Билимдүү эмгегин ишенет, билимсиз түшүнө ишенет деген сүйлөмдө бул эки жөнөкөй сүйлөм биригип келип татаал сүйлөмдү түздү. Эки жөнөкөй сүйлөм тең укукта келип байланышкандыктан бул сүйлөмдүн экөөнүн тең байланыштагы татаал сүйлөм деп айтабыз. Тең байланыштагы. Биринчи татаал сүйлөмдү андан ары тереңдетпестен туруп, биз экинчи татаал сүйлөмгө өтөрбүз. Алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда селт этип денеси чыйрыкты. Бул татаал сүйлөмдө дагы эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Биринчи жөнөкөй сүйлөм алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда, ал эми экинчиси селт этип денеси чыйрыкты. Эми адаттагыдай эле биз экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн баштап сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөбүз. Эмне кылды? Чыйрыкты. Чыйрыкты. Баяндоочу экен. Эмнеси чыйрыкты? Денеси чыйрыкты. Кантип чыйрыкты? Селт этип. Бул мышыктоочу болот. Эми бул жерде андан кийин биринчи жөнөкөй сүйлөмгө өтөбүз. Алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда, адаттагыдай эле баяндоочу кармай баштаганда сүйлөмдүн аягында келди. Ким кармай баштаганда? Киши. Бул сүйлөмдүн ээси болду. Алиги киши эмнесин кармай баштаганда? Таягын кармай баштаганда. Бул толуктооч болду. Алиги киши кандай таягын кармай баштаганда? Кара. Бул аныктооч болду. Ал эми андан кийин алиги киши кара таягын эмнесине кармай баштаганда? Бетине кармай. Бул бетине кармай
алиги бул аныктооч болуп эсептелет экен. Ушул жерден бир нерсени дагы эскерте кетишибиз керек балдар. Бизде азыр ушул сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп атканыбызда бир нерсеге кичине асар боло түштүк сүйлөмдө. Күтүлбөгөн жерде. Алиги киши таягын бетине кармай баштады. Бул жерде эмнесине же болбосо кайда деген эки суроо берилет, бирок эмне мааниде кармай баштады. Ушул бетине дегенибизде биз ошол орундук маани басымдуулук кылды, биз ошондуктан муну кышыктоочу. Эгерде предметтик маани басымдуулук кылганда анда биз толуктооч деп сызып койдук. Андан кийин биз эки татаал сүйлөмдү бири менен бирин салыштырабыз. Карагыла балдар. Биринчи татаал сүйлөмдө билимдүү эмгегин ишенет, билимсиз түшүнө ишенет. Башында айтып өткөндөй, эки жөнөкөй сүйлөм тең укукта келип байланышты. Демек, тең укукта келип байланышкандыгын биз кайсы жерден ажыратабыз? Сөзсүз түрдө жөнөкөй сүйлөм, татаал сүйлөм тутумда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочуна басым жасашыбыз керек. Башкача айтканда, ар бир жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу өз алдынча тыянактуу ойду бере алган болсо, анда мындай сүйлөм, татаал сүйлөм башкача айтканда тең байланышта татаал сүйлөм болуп эсептелет. Маселен караңыздар. Билимдүү эмгегин ишенет, баяндоочу тыянактуу ойду берди. Башкача айтканда, билимсиз түшүнө ишенет деген сүйлөмдү алып салсак дагы, сүйлөм катары бул өзү жашай берет экен. Ал эми тескерисинче, билимдүү эмгегин ишенет деген сүйлөмдү алып салсак дагы, билимсиз түшүнө ишенет деген сүйлөм өз алдынча жашай алат экен. Башкача айтканда, бул эки жөнөкөй сүйлөм бири-бирисиз дагы өз алдынча сүйлөмдүк касиет менен жашай алат экен дагы, ошондуктан дагы экөө тең укукта келип байланыштырат экенбиз. Мына ошондуктан дагы тең байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдү ажыратуу үчүн, же болбосо багымыңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү ажыратуу үчүн эң биринчиден ал сүйлөмдүн баяндоочуна басым жасашыбыз керек экен. Демек, экинчи татаал сүйлөмгө маани беребиз. Алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда, селт этип денеси чыйрыкты. Бул жерде биринчи жөнөкөй сүйлөм. Алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда, экинчиси селт этип денеси чыйрыкты. Өзүбүзгө үйрөнгөн адатыбыз боюнча эле экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочуна баштайбыз. Демек, эмне кылды? Чыйрыкты деген тыянактуу ойду бере алды. Ал эми биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу кармай баштаганда деген баяндооч бул өз алдынча турганда тыянактуу жыйынтыктуу ойду бере алган жок. Мына ошондуктан дагы баяндоочу жыйынтыктуу ойду бере албай, ошол сүйлөмдүн жыйынтыгын экинчи жөнөкөй сүйлөм чыгаргандыктан дагы бул биринчи жөнөкөй сүйлөм экинчи жөнөкөй сүйлөмгө багымыңкы абалда келип, багымыңкы сүйлөм болуп калды. Ал эми ошол багымыңкы сүйлөмдүн жыйынтыктап берген экинчи жөнөкөй сүйлөм баш сүйлөм болуп калды. Багымыңкы татаал сүйлөмдө демек жыйынтыктуу ойду бере алган жөнөкөй сүйлөмдү биз баш сүйлөм деп айтат экенбиз. Ал эми ага багымыңкы абалда келип, баш сүйлөмдөн ар түрдүү кырдаалын билдирген жөнөкөй сүйлөмдү биз багымыңкы сүйлөм деп айтат экенбиз. Демек балдар, дагы жыйынтыктап айтканыбызда, тең байланышта жана багымыңкы байланышта татаал сүйлөмдү аныктап, тактап же бири-биринен айырмалоо үчүн эң негизгиси татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочуна басым жасап карашыбыз керек экен. Эгерде жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу өз алдынча, башкача айтканда, өз алдынча сүйлөм болуп каларына толук кызмат кылып, тыянактуу ойду бере алган болсо, анда ал тең байланыштагы татаал сүйлөм болуп эсептелет экен. Эгерде тескерисинче жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу жыйынтыктуу ойду бере албай калган болсо, анын жыйынтыгы кийинки жөнөкөй сүйлөм менен чыгарыла турган болсо, анда бул багымыңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп эсептелет экен. Жогорудагы айтылган темабызды бышыктоо үчүн дагы мисалдарды жазып көрөлү. Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат. Жорго минген жолдошунан айрылат,
көп жашаган курдашынан айырылат. Эми жогорудагы сүйлөмдө талдоо жүргүзүп көрөлү. Татаал сүйлөм тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар. Биринчи жөнөкөй сүйлөм жорго минген жолдошунан айырылат, экинчиси көп жашаган курдашынан айырылат. Бул жерде экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн баштап талдоо жүргүзөбүз. Көп жашаган курдашынан айырылат. Эмне кылат? Айырылат сүйлөмдүн баяндоочу. Ким айырылат? Көп жашаган сүйлөмдүн ээси. Көп жашаган кимисинен айырылат? Курдашынан. Бул колдооч болуп эсептелет. Андан кийин биринчи жөнөкөй сүйлөмгө синтакс талдоо жүргүзөбүз. Жорго минген жолдошунан айырылат. Эмне кылат? Айырылат баяндоочу. Ким айырылат? Жорго минген сүйлөмдүн ээси болду. Жорго минген кимисинен айырылат? Жолдошунан. Бул колдооч болуп эсептелет. Эми татаал сүйлөмдүн тутумундагы эки жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочторуна басым жасап, экөөнү аныктайбыз. Башкача айтканда, эки жөнөкөй сүйлөмдүн тең баяндоочу айырылат. Экөө тең жыйынтыктуу ойду бере алды. Мына ошондуктан дагы бул эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм тең байланыштуу татаал сүйлөм болду. Анткени алардын экөө тең, эки жөнөкөй сүйлөм баяндоочу тең тыянактуу жыйынтыктуу ойду бере алды. Андан кийин дагы бир татаал сүйлөмдү алып көрөлү. Биз үйгө жакындаганда студенттер шатырата кол чабышты. Биз үйгө жакындаганда студенттер шатырата кол чабышты. Бизге берилген татаал сүйлөм демек эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен. Биринчиси биз үйгө жакындаганда, экинчиси студенттер шатырата кол чабышты. Эми экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн баштап адаттагыдай эле сүйлөм мүчөлөрү боюнча синтакс талдоо жүргүзөбүз. Эмне кылышты? Кол чабышты. Бул сүйлөмдүн баяндоочу болуп эсептелет. Андан кийин кимдер кол чабышты? Студенттер сүйлөмдүн ээси болду. Сүйлөмдүн ээси болду. Кайдыр кол чабышты? Шатырата. Бул ышык болуш болот сүйлөмдүн. Демек экинчи жөнөкөй сүйлөмгө сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоону жүргүздүк. Эми биринчи жөнөкөй сүйлөмгө биз үйгө жакындаганда сүйлөмдүн баяндоочу болот. Сүйлөмдүн ээси ким жакындаганда? Биз сүйлөмдүн ээси. Биз кайда жакындаганда? Бул сүйлөмдүн ышыктоочу болуп эсептелет. Эми ушул жерден биз адаттагыдай эле татаал сүйлөмдүн кайсы түрү экенин аныктоо үчүн эки жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочуна көңүл бурөбүз. Демек биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу жакындаганда, ал эми экинчиси кол чабышты. Демек өзүңөр көрүп тургандай эле экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу жыйынтыктоочу ойду бере алды. Ал эми биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу жыйынтыктоочу ойду бере алган жок. Мына ошондуктан дагы биринчи жөнөкөй сүйлөм экинчи жөнөкөй сүйлөмгө багыныңкы абалда келгендиктен бул багыныңкы сүйлөм деп аталат дагы. Ал эми татаал сүйлөмүбүз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп айтабыз. Анткени татаал сүйлөм тутумундагы эки жөнөкөй сүйлөм бул багыныңкы абалда келип байланышты. Ал эми экинчи татаал сүйлөмдөгү экинчи жөнөкөй сүйлөм жыйынтыктоочу ойду берди дагы. Башында айтып өткөндөй бул бас сүйлөм болуп эсептелет. Биздин бүгүнкү өткөн темабыз кең байланышта жана багыныңкы байланышта татаал сүйлөм. Башында айтып өткөнүбүздөй бул эки теманы бириктирип 1 саатта өтсөк максатка ылайык болот. Анткени дегенде кийин биз ортодо 5-6 сааттан кийин өткөрүп турган багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө жеткенге чейин бул сүйлөм кезиге берет дагы балдарга олуп жолуп ар түрдүү маалыматтарды берип
кетүүбүзгө туура келет экен. Мына ошондуктан дагы сиздерге эки ушул эмени татаал сүйлөмдүн түрүн эки теманы 1 саатта өтүп, ал эми калган саатта багымга байланыштуу татаал сүйлөм түрлөрүнө көбөйтүп берүүнү сунуш кылар элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Кийинки сабактарда жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.